Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын журналисттери тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен таанышып алыңыздар. Өмүрбек Суваналиев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу буйрукка өкмөт башчы Улукбек Марипов кол койду. Президент Садыр Жапаров коронавируска байланыштуу жогорку деңгээлдеги иш сапары алдында аралыктан иштөө режимине өттү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчы аралыктан иштөө режиминде өлкөдөгү абалдан кабардар болуп турары айтылды. Алдыда 23-24 февралда мамлекет башчынын Москвага иш сапары күтүлүүдө. Ички иштер министрлигинде жетекчилердин ротациясы болуп, бир катар облустук шаардык ички иштер башкармалыктарынын башчылары алмашты. Каныбек Осмоналиев премьер-министрдин кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу буйрукка Улукбек Марипов кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Кыргыз театр жана кино искусствосунун залкар таланты, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Жамал Сейдакматова узакка созулган оорудан кийин 82 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Борбордук шайлоо комиссиясы шаардык жана айылдык кеңештерге депутаттарды көрсөтүү мөөнөтүн белгиледи. Шаардык кеңешке депутаттарды көрсөтүү 1 мартта, айылдык кеңешке депутаттарды көрсөтүү 11 мартта аяктайт. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Жыргалбек Турускуловдун демилгеси менен Кумтөр кенинин ишмердүүлүгүн иликтеген депутаттык комиссия түзүлдү. Жогорку сот элдик парламент бирикмесинин мүчөлөрү Бекболот Талгарбеков, Марат Султанов жана Толубай Колубаевтерге карата козголгон ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карап чыгуу өтүнүчүн канааттандырды. Аты аталган 3 адам бийликти күч менен басып алуу, бийлик өкүлүнө күч колдонууга даярдануу беренелери менен соттолгон. Бишкек шаардык кеңешине шайлоодо ат салышуу үчүн 3 партия бирикти. Алар Реформа, Адилеттүү Кыргызстан жана Асман Алатоо партиялары. Лидер партии Адилеттүү Кыргызстан Элдар Абакиров. Лидер партии Асман Алатоо Аймен Касеров. И лидер партии Реформа Клара Соронкова. Эскерте кетсек, шаардык кеңеш 45 мандаттан турат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Германияда операция жасатып келгенден кийин чек ара маселеси боюнча Баткен облусуна барды. Жергиликтүү тургундар Камчыбек Ташиевди плакат көтөрүп тосуп алышты. Манас эл аралык аэропортунун башкаруу кеңешинин мурдагы төрагасы Мурат Примбердиев кармалды. Башкы прокуратуранын маалыматында ал Манас менеджмент компания ишканасынын айланасында жемкорлук схемасына байланыштуу кармалганы айтылды. 18 февралда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Иликтөөчү журналист Али Токтакуновдун медиа хабы фондун түздү. Бишкекте медиа долбоордун ачылышы өткөрүлдү. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 10 миллиард кубтук чектен төмөн түштү. Бул тууралуу электр станциялары ишканасынын сайтында кабарланды. 2007-2008 жылдары суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, элге электр энергиясын берүүдө чектөө киргизилген. Дүйнөлүк кесипкөй футболчулар ассоциациясы кыргызстандык футболчу Айдана Оторбаевага Баатыр деген атайын сыйлык ыйгарды. Бул тууралуу уюмдун сайтында кабарланды. Бишкек шаарындагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башкы имаратынын алдында мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун ондогон тарапташтары чогулду. Эл батырыбызга кол чалып коелубу? Рахматчон. Ушул эле күнү Кара Суу районунун Кара Суу шаарындагы Райымбек Матраимовдун атасынын намын алып жүргөн Исмаил ата чайханасынын алдында бир топ адам чогулушту. Алар Райымбек Матраимов элге көп жардам бергендигин билдирип, аны боштондукка чыгаруу керек экендигин айтышты. Сиздер Политклиника медиасы тарабынан даярдалган жума жыйынтыгы менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.